Саламатсызбы Ардакбек мырза? Саламатчылык. Азыркы тапта Кыргызстанда грыжа оорусу менен жабыркагандар өтө көп. Бул оорунун эмнеден улам пайда болгонун айтып берсеңиз жана алдын алуу боюнча кеңеш айта кетсеңиз. Грыжаны көбүнчө адамдар эт өсүп кетти дейт, могу нерсени көрүп алыпчы. Же болбосо баягы эки темирдин ортосуна резинка коет го. Ошол нерсе былчырып чыгып калгандай элестетишет. Андай нерсе эмес. Бул деген эки кемирчектин ортосунда жыткыс болот. Бул омуртканы, кемирчектерди майлап тура турган атайын нерсе Кудай жараткан. Качан бул омуртка кыйшайып көп убакыт жүрүп калса, чыгып кетет. Теп ошол грыжа чыгып кетет. Ушул нерсенин чыкканы эсептейт да. Сөөктөн канча миллиметр бияка бөлүнүп чыкты. Бул чыгып барып ушул нерв тамырды, жүлүндөн бөлүнүп чыккан нерв тамырды кысат. Же болбосо бул жагына чыгат, ичти кардай. Ошону внутренний, наружный деп бөлүнөт. Муну алдын алыштын жолу атлантты түздөп койсок, омурткалар атлантка карап өзүнүн боюн түздөйт эмеспи? Ошол убакта омуртка түздөлөт дагы, жана чыгып турган грыжа өзгөрүп кетет. Демек, алдын алуу үчүн өз ишин билген мыкты адистерге кайрылыш керек экен. Же өз алдынча үй шартында да дарыласа болобу? Үй шартында атлантты түздөй албайт да. Атлантты түзөтүп алгандан кийин үй шартында кыла турган өзүнүн эрежелери бар. Упражнение жасайт. Көбүрөөк упражнение. Батыраак айыгып кетиш үчүн атлантты түздөгөндөн кийин туура упражненияларды биз көрсөтүп беребиз. Моюнга, белге жасай турган атайын упражнениялар бар. Көнүгүүлөр. Ошолорду жасап, жана витамин, кальций, магний ушуларды ичип турат. Анан точечный массаж, денеде точкаларга жасала турган атайын массаждар бар. Ошолорду алып койсо, анан тердеп туруш керек. Тер чыгарып, обмен вещества, зат алмашуу жакшы болот. Баягы чогулган шлак, токсиндер денеден чыгып кетип турат. Ошону менен ушул адамдар батыраак жакшы болуп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Болжолдуу түрдө канча убакытта жакшы болуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар? Ар кандай. Кээде биз күтпөгөн нерселер болот. Жашы өтүп калган 50-60 жаштагы аталар, апалар деле түзөтүп сразу жаш болуп кеткен учурлар бар. Андан кийин кайта кармабады дейт. Же болбосо 1 жума, 2 жума. Биз негизинен айтабыз, грыжанын жакшы болушу бул 3-4 айдан кийин деп айтабыз. Себеби мындай нерсе бар да. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста дегендей эле сразу күтпөш керек. Сразу жакшы болуп кеткенди күтпөш керек да, акырындык менен жакшы болот. Ошол атлант деп айтып калдыңыз, ошо көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн кыскача айта кетсеңиз, атлант деген бул эмне? Атлант деген ушул омурткалардын эң алдында турган сөөк омуртканы медициналык тил менен аталышы атлант деп коет. Кыргызча ооз омуртка деп айтылат. Бул омуртка башка омурткалардан айырмаланып диск болбойт экен. Башка омуртканын бардыгында диск, кемирчек бар. Ушул атланттын астында жана үстүндө жок экен. Бул омурткалар түз туруусунда, кыйшайып калуусунда ушул атланттын эле көзүн карайт. Сколиоз болгон, кифоз деп коет, бүкүр болуп калган. Ушул нерселердин бардыгы атлантка байланыштуу. Эгер ушу сизди издегендер болсо, сизге келип кеңеш алгандер болсо, адресиңизди, дарегиңизди айта кетсеңиз. Биздин адрес Исанов көчөсү 94, Чүй көчөсү менен кесилишет.